birden 10'a чейинки сан келди. То есть задача келди, мынакей суммасын бер деген задачачы. Биринчи программист, жөнөкөй программист буга кандай программа жазат? Бул задачаны чечиш үчүн. Так, ал мынтет жөнөкөй гана жол менен могул бардык сандарды коштуруп суммасын бер деп коет да. Мунун суммасын эсептеп көрсөк, то есть жөнөкөй программист өзү деле жөнөкөй адам. Эсептегенде мунуч жөн эле жөнөкөй эле бир адамга барып бирден 10га чейинки сандардын суммасын айтчы десе, ал монтип эсептеп көрөт да. Мээсиндечи 1 2 кошот 3 дейт, анан 3 кошот 6 дейт, 6-га 4 кошот 10 дейт, ошентип атып эсептеп адашып бирдемке болуп атып, аягында 55 деген жоопту чыгарат да. То есть ошол жөнөкөй адам өзү кантип мээсинде эсептесе, ошондой кылып эсепте деп туруп компьютерге программа жазат да ал адамчы. Жана компьютер ошондой эсептейт. Экинчи, более хитрый адам кандай кылышы мүмкүн? Ал адам мончу мүмкүн. 10 деген санды отдельно алып дагы, анан кийин могул 9 жана 1ди кошсо дагы 10 деген сан келип чыгат да. 2 менен 8ди кошсо дагы 10 деген, 3 менен 7ни кошсо дагы 10 келип чыгат. 6 менен 4ди кошсо дагы 10 деген сан келип чыгат да. Ушинтип отуруп, могунун ар биринен 10 деп туруп 40 деген санды алат дагы, могул 10ду кошот дагы, 50ни алат дагы, ортодогу калган 5ди кошуп коет дагы, ошентип 55 деген санды алып келип коет. Более хитрый адамчы, если ошондой эсепте деп задача берсечи. Ал мээсине деле ошондой хитрый жол менен эсептейт, компьютерге деле ошондой программа жазат да, ушинтип эсептей депчи. Вот. Кийинки адам, математиканы жакшы билген адам, ал формула колдонот. Бизде бар да, арифметический прогрессиянын суммасын табыш үчүн формула бар. Формула менин эстешим боюнча мондай болчу да. Так. Скобка прогрессиянын биринчи мүчөсүнүн саны жана прогрессиянын n-нчи, то есть акыркы мүчөсүнүн саны жана аны бөлөбүз n-ге мүчөлөрдүн санына жана муну 2ге бөлөбүз. Вот ушинтип чыгыш керек. Бул формула боюнча салсак эми, так. Анын биринчиси бул бизде 1, анын акыркысы бул бизде 10. То есть 10 менен 11ди кошобуз. То есть 10 менен 1ди кошобуз. 11 деген сан келип чыгат. Аны көбөйтөбүз n-ге мүчөлөрдүн санына. То есть бизде мүчөлөрдүн саны 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10го көбөйтөбүз. Жана аны 2ге бөлөбүз. Канча чыгат? 110 чыгат көбөйтсөк. Аны 2ге бөлөбүз. 2ге бөлсөк, жанагы 55 деген жооп келип чыгат. Вот. Үчүнчү адам эмне кылды программист? Даже могул сандардын ар бир ноктолорун эсептеп карап чыккан жок. Башын и аягын карады, толук бул сандар канча сан турат бул жерде ошону карады жана көбөйтүп бөлүп атып эле бизге керектүү сумманы чыгарып койду да. Эми кайсыл бири, то есть ошол 3 түрлүү адамга ошол задачаны айтсак, алар мээсинде ойлонушат, ойлонуп чыгарышат. Бирок кайсыл бири батыраак чыгарат деп ойлойсуз? Албетте бул формула менен чыгарган адам да. Мисалы үчүн 1ден 10га чейин бул биринчи адам мээсинде бирден кошуп отуруп, убакыт көп кетип калат дагычы. Даже ортодо бирден адашып кетиши мүмкүн, андай болот да. А могул хитрыйлык кылган адам, бул могул бардык биринчи адам 10 сандын баарын кошуп чыккан болсо, бул хитрыйлык кылган адам могул 10ду алат дагы, ортосуна могул 4өөнү гана кошуп туруп, 10 деп эсептеп, ортосуна бир санды кошуп коет дагы. Буга азыраак убакыт кетет. Акыркы үчүнчү математиканы жакшы билген, формуланы колдонгон адам болсо, керектүү башындагы жана аягындагы санды алып туруп, жалпы сандардын санын алып туруп, могул бул жерде так 11 сан бар экен деп элечи. То есть 10 сан бар экен деп эле мунун баарын алып, керектүү формулага салып, көбөйтүп, бөлүп гана коет, всё, сан келип чыгып калат да.
Вот. Эң бат жол менен бул формуланы билген адам чыгарат да. Ошентип вот 3 түрлүү адам азыр 3 түрлүү жол менен чыгарды. Вот ушинтип эле 3 түрлүү программист компьютерге программаны ушинтип 3 түрлүү жазат. Ошондой эле жанагы адамдар деле моусу батыраак чыгарып, то есть моусу жай чыгарып, моусу батыраак чыгарып, моусу эң бат чыгарган сыяктуу компьютерге деле программа жазса ушундай иштейт. Могул жөнөкөй адам моундай жөнөкөй программа жазса, ал бир аз жайыраак иштейт программасы, себеби могул ар бир санды бирден кошуп чыгат. Ал эми хитрый адамдын программасы болсо бир аз батыраак иштейт. Могул жарым санды кошуп туруп, аягында 10ду кошуп туруп чыгарып коет. Ал эми математиканы билген, формуланы колдонгон адамдын программасы эң бат иштейт. Могул бул керектүү сандарды алып туруп эле сразу көбөйтүрүп бөлүп чыгарып коет. Эмне үчүн Telegram бир аз нагрузка менен иштейт, ал эми то есть WhatsApp бир аз нагрузка менен иштейт дагы, ал эми Telegram аябай бат иштейт деген суроого деле жооп ушунда да. Telegram'da аябай оптимизация жакшылашкан, мүмкүн болушунча мындай хитрый либо формуларды колдонуп жасашкан. Ал эми WhatsApp'та жөнөкөйрөөк жол менен жасагандыгы үчүн ал бир аз жайыраак иштейт, бир аз нагрузка менен иштейт да. Вот. Математиканы билген жана билбеген программисттердин ортосунда ушундай айырмалар болот. Вот. Бул жерде азыр математиканы билбегендер, билгендер адам задачаны чыгарды. Бирок кээ бирге ушундай оор случайлар болуп калат. Формула жок, либо математика жок, задачаны чыгара албай турганчы. Бирок андай случай аябай аз болот. Мен айткан 4 сфера боюнча формула жок, задачаны чыгара албаган учурлар аябай аз болот да. Так что биз математиканы жакшы билбесек деле, либо бир аз хитрыйлык кылып, либо жөнөкөй гана жол менен задачаларды чечип чыгарсак болот да. Реальный задачаларды делечи. Вот. Суроолор болсо комментарийге жазсак болот. Подписка болгон эмес болсоңуз сөзсүз подписка болуп коюңуз. Дагы пайдалуу видеолор чыгат, Кудай буйрса. Эгер сизге видео пайдалуу болгон болсо, лайк басканды унутпаңыздар. Ошентип кийинки видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.